Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин колдонуучулар, интернет колдонуучулар. Улуттук банктын бул түз эфири сиздерге белгилүү болгондой Кыргызстан 2023-2027 жылдарга багытталган нак эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү боюнча атайын мамлекеттик программа кабыл алган. Ошого байланыштуу бизде Кыргызстанда нак эмес төлөмдөрдүн көлөмү эбегейсиз өскөн. Азыркы күндө бул көрсөткүчтөр кандай? Бул тууралуу бизге коногубуз айтып берет. Бул Нурсултан Талайбеков, Улуттук банктын төлөм системаларын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы, Нурсултан мырза? Саламатсыздарбы, биздин урматтуу угуучуларыбыз. Жана мен эскертип кетейин, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде сиздерде ушул тема боюнча нак эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү темасына арналган кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, түз эфирде узатсаңыз болот. Биздин конок жооп бермекчи. Анда эмесе өзүбүздүн маегибизди баштай берели. Ошо биринчи суроо ушундай да, Кыргызстанда негизи эле ошо нак эмес төлөмдөрдүн азыркы кезде абалына, статистикага алгач ирет токтолуп кетсеңиз. Баарыбыз билгендей эле азыркы учурда болсо биз накталуу эмес төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча болсо биз болсо өзүнчө мамлекеттик программа кабыл алынган. Бул болсо Улуттук банк менен же Кабинет министрлиги менен чогуу кабыл алынган 27 жылга чейин узартылат. Мунун негизинде болсо биз болсо бүт жанагы коммерциялык банктар менен же мамлекеттик уюмдар менен муниципалдык уюмдар менен биз чогуу иш алып баратабыз. Бул негизги багыт болсо бул биз болсо жанагы жарандарга болсо төлөм инфраструктурасын болсо жанагы инфраструктураны түзүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Эгерде болсо мындай башка жөнөкөй тилде айтканда болсо бул жанагы жарандарыбыз болсо кайда жерде жүрбөгөндүктөн болсо жана ар бир төлөмдөрдү жана накталуу эмес түрдө төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Ошондой эле азыркы учурда болсо жанагы инфраструктура азыр жакшы өнүккөндүгүнө байланыштуу азыр болсо биз болсо жанагы аралыкта төлөмдөрдү дагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Азыркы учурда болсо биз аябай тыкыз жанагы мамлекеттик органдар менен иштеп атабыз да. Анткени болсо биздин негизги багытыбыз болсо жанагы мамлекеттик уюмдардын жанагы акы төлөнүүчүлөрдү болсо жанагы төлөөгө жеңилдетүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат да. Ошол жерде жанагы налогторду төлөгө, салыктарды төлөгөнгө, анан жана башка төлөмдөрдү жанагы үйдө отуруп эле жана кезекке банкка барып, кезекте туруп неме алып барыштыктан ошого жол берип бериштиктен жеңилдетүүлөр иштер жүргүзүлүп атат да азыркы учурда. Сөзүңүзгө аралыжыда сиз айтып кеттиңиз, аралыктан төлөм депчи. Аралыктан төлөм менен нак эмес төлөмдүн айырмасы эмнеде? Мындай караганда болсо, бул эки болсо мындай синонимичный показатель деп коет го, окшош немелер, бирок бул жерде эске алып кетиш керек да. Аралыкта төлөө деген болсо биз болсо өзүбүз болсо жанагы телефон аркылуу жанагы банктык же уюмдарга жана кезекке туруп барбаган алыстыктан төлөө мүмкүнчүлүктөрдү караштырып атабыз. Онлайн деп койсок. Онлайн төлөмдөр да, мындай башкача айтканда. Эгерде болсо биз жанагы накталуу эмес төлөмдөрдүн жана башка багыттары жанагы карта менен төлөп атабыз, жанагы пост терминал, акча чыгарып неме аралыктан тоже төлөнгө каралып атат. Бирок бул банкка барыш керек да, наоборот. Банкка жанагы карталарды колдонуп неме алган болсо биз болсо жанагы банкка барып акча чыгарып немеге мүмкүнчүлүк түзүп атпайбы? Бирок биз акчабыз болсо жаныбызда эмес, бул болсо биз карточный счетто сакталат да. Ошон үчүн болсо биз жаныбызга акча көтөрбөй, биз мындай аралыкта өзүбүздүн жанагы акчабыз менен колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүп атат. Бул коопсуздук жактан жакшы, анын ыңгайлуу жактан жакшы да. Азыр болсо инфраструктура жакшы өнүккөн үчүн жана азыр болсо эч жакка барбай эле телефон аркылуу төлөнгө азыр иштер жакшы жүргүзүлүп атат да. Жана бул үчүн интернет керек, бирок азыркы учурда телефонго болсо интернет керек. Азыркы учурда болсо биз жанагы башка органдар менен иштеп атабыз, чтобы бүт жанагы Кыргызстан биз тоолуу районбуз да. Ошон болсо жалпы жанагы Кыргызстанды интернет менен камсыздоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат да. Мүмкүн азыр болсо инфраструктура жакшы түзүлүп, андан дагы жанагы жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калса кийин арада мүмкүн азыр болсо биз интернетти жок эле төлөнгө дагы башка жергиликтүү мындай программа же немелерди колдонууга караштырабыз да. Айтып кетсеңиз, Нурсултан мырза, мынакей бизде нак эмес төлөмдөрдүн өнүгүшү менен бул карталарды чыгарууга кандай өзүнүн таасирин тийгизди? Ошол эле мезгилде бизде жанагындай электрондук приложение деп коет, тиркемелер, ошолордун санына кандай таасирин тийгизди өнүгүшүнө? Башында айта кеткендей эле жанагы биздин жанагы негизги багыт болсо бул жанагы төлөм инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иштер да. Төлөм инфраструктура эмне керек? Бул жанагы если карталарды чыгарып, азыр байланыштырсак, картаны жанагы электрондук акчаны колдонуш үчүн бул жанагы ага кабыл ала турган инфраструктура керек да. Пост терминал, банкомат же башка
инфраструктураларчы инструменттер керек да. Ошондуктан болсо биз жанакы жарандарга болсо мындай акчаны нак акчаны колдонууга мындай мүмкүнчүлүк түзүш үчүн биз болсо азыркы негизги багытыбыз жанакы инфраструктура өнүктүрүү да. И азыр болсо биз жанакы Бишкекте жанакы чоң шаардар эмес Кыргызстандын, а жанакы айыл аймактарында дагы иштер жүрүп жатат. Бул негизги азыркы негизи ошол жактан болсо жанакы пост терминалдарды, жанакы магазиндерди орнотуу боюнча тиешелүү мыйзамдар кабылып атат. Жанакы мамлекеттик тарабынан жанакы көзөмөлдө дагы кичине күчөтүп атабыз, чтобы ар бир жаран болсо жанакы магазинге барып төлөсө нак акча менен эмес, накталай түрүндө да төлөнгө мүмкүнчүлүк түзүү боюнчачы. Ошондой эле жанакы биз Нурдакыда жанакы, например, пост терминал дейт, жанакы картаны окуй турган неме да. Аны болсо жанакы кымбат да өзүнчө, ошон үчүн болсо жеңилдик түзүш үчүн жанакы магазин немелерге болсо биз азыр жанакы QR код иштеп чыкканбыз да. Ал болсо QR код болсо мындай кагазга эле өзүнүн жанакы ишкерлер болсо өз кагазга эле чыгарып коюшат, ламинировать этип койсо болот. И ошо жанына болсо жанакы кассасына коюп коюшат да. Же программалык түрүндө болсо жанакы экранга чыгарыш мүмкүн да. Азыркы учурда пост терминалдарда ошондой мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошон үчүн аларга дагы жеңил жакы бияка киргизип атканда бир нече жеңилдиктер да киргизип атабыз, чтобы стимул кылыш үчүн, четегилерге жеңилдик бериш үчүн. И ошолордо болсо жанакы QR код болсо арзан ишкерлерге, ошондо болсо алар болсо жанакы пост терминалды жанакы обслуживать этип, жанакы касса чек чыгарып неме алгандыктан, акча неме алгандан көрө биз болсо азыр жанакы QR код көп багыт кылып атабыз ошогочу өнүктүрүүгө. И жарандар дагы аны аябай баалап атат да. Анткени болсо QR код чыгарып коюшат, эч кандай мындай кошумча чыгашалар жок да ал жердечи. QR код чыгарып коет, любой жаран болсо бүт баразы айтпайм, жанакы айтканда жанакы аралыкта төлөмдөр жүргүзүп атпайбызбы? Азыр болсо өзүңүздөр байкагандай эле телефон аркылуу бүт төлөмдөр жүргүзүп алат да. Счет аркылуу, QR код аркылуу бүт жерге болсо QR кодду сканировать этет, анан төлөмдөр жүргүзүп атат да. Бул азыр аябай популярдуу болгондуктун негизи бул биринчи арзандатуу башка инфраструктурага караганда. Экинчиси болсо жеңил да. Бүт бар болсо же ишкердик болсо азыр аралык түрдө болсо счетторду ачып атат, ишкер счетторун. Алар болсо ошого эле типа банкка барып отурбай эле өзүнүн QR кодун болсо кагазга чыгарып коюшат, ошол жактан кабыл ала беришет да. Бул жакшы жеңилдик. Өзүңүздөр байкаганда базарда көп да. Сан жагынан канча статистика аябай көбөйдүбү ушул тиркемелер? Же банк карталары азайдыбы? Акыркы маалымат боюнча болсо жылдын башына салыштырмада жарым жыл өттү го, биздин маалымат боюнча карталардын саны болсо бир 7%га көбөйдү азыркы учурда. Анткени болсо бул күнүмдүк жашоого болсо инфраструктура түзүлгөн үчүн аларга дагы стимул болуп атат да күнүмдүк колдонуугачы. Ошон үчүн алар түшүнүп атат жеңилдик кандай болот экенин. Эгерде болсо жанакы пост терминалдарды карасак, жанакы төлөмдөрдү кабыл ала турган инструменттер боюнча өткөн жылдын көрсөткүчүнө салыштырма ал болсо 1,7 эсеге көбөйдү да санычы. Ошон үчүн болсо бул элдер түшүнүп атат, что картага акча болсо мен жаным болсо жанакы 100 000 сом деп жоготууга же коопсуздуктар болот го, ошого жанакы көйгөй барбаш үчүн карталарды жанакы счетуна акча салып коет, анан күнүмдүк төлөмдөрдү жүргүзө беришет да. Эгерде QR коддорду салыштырсак, бул жерде болсо QR коддордун саны болсо бүгүнкү күндө болсо 117 000ден кичине ашты. Өткөн жылдын көрсөткүчүнө салыштырганда бул практически 1,8 эсеге да көбөйдү да. Булар дагы жакшы көрсөткүч, что элдер болсо муну болсо жеткиликтүүлүгүн биринчи түшүнүп атат, экинчиси жанакы ыңгайлуулугун да, что акчаны тияка бияка которбой эле счет аркылуу акчаны кабыл ала беришет, жүргүзө беришет да. Бул жакшы жеңилдиктер да. Бүгүнкү күндө көрсөткүчтөр ушундай. Демек өсүш бар экен, Өсүштөр жакшы. Анан баарыбыз билебиз, 1-июлдан баштап Бишкектин шаардык транспорты накталай эмес төлөмдөргө өттү да. Бул болсо негизи эле ошо банк карталарынын чыгарылышына кандайдыр бир таасирин эттиби, кандайдыр бир жыйынтыктар барбы, же кандай жыйынтыктар күтүлүүдө да? Жакшы суроо. Бул жерде болсо белгилей кетиш керек. Бул маселени болсо биз 2020-21 жылдан алып барып баштаганбыз. Анткени болсо эң негизгиси жанакы улуттук банктын болсо жарандарды болсо бир жактан чектөөдөн эмес да, же акча менен же накталай эмес колдонуудан эмес да, биздин багытыбыз болсо жанакы жарандарга инфраструктура мүмкүнчүлүк түзүп бериш да. Эгерде жаран болсо накталай акча менен төлөмдөсө ал мүмкүнчүлүк каралат. Если накталай эмес түрдө биз ага инфраструктура түзүп берек да. Күнүмдүк жүргүзүү төлөмдөрдүн болсо төлөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек да агачы. Ошондуктан болсо биз жанакы азыркы учурда жогоруда айтып кеткендей эле биз жанакы мамлекеттик муниципалдык услугаларга кичине
көп жакшы багыт берип көңүл берип атабыз да, кызматтарына көңүл берип атабыз. И ошо бүт жанакы төлөмдөрдү болсо накталуу эмес түрдө төлөөгө мүмкүнчүлүк каралууда. Биз мамлекеттик органдар менен аябай тыгыз иштеп атабыз да. И бул жерде болсо жанакы сиз өзүңүз деле жакшы белгилеп кеткендей, транспорт болсо бул негизги күнүмдүк жанакы биздин жарандардын жанакы чыгашалары да эки жолу башат да, жок дегенде жумушка барат же эртең менен же кечине келет гана төлөшөт да. И эң биринчиси жанакы сиз билгендей тулпар картасы пайда болгон, жанакы эриялык жанакы тоже башка мамлекеттердин тажрыйбасы менен колдонупчу. И биз болсо ошонусу кичине андан нары да өнүктүрүү боюнча жанакы тулпар картасынын өзүнчө жарандардын өзүнүн азыр уже карталары бар да колдоно турган. Ошолор менен да колдонууга төрөңгө биз болсо жанакы Бишкек мэриясы менен тыгыз иш алып барып, анан биз интеграция кылдырдык. Азыр болсо транспорттук төлөмдөр болсо тулпар картасы менен эле эмес, ошол эле жанакы сиз колдоно турган жанакы L-карт картасы, виза карта же башка карталар менен төлөөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ошон үчүн болсо биздин жарандар болсо общественный транспорт колдонуп атканда, алар болсо жанакы именно өзүнчө тулпар картасын сатып албай эле, именно өзүнүн жанакы колдонуп турган төлөм картасы менен аклар төлөөгө жана проездге төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошондой эле жанакы биз жанакы телефон аркылуу да бул жанакы төлөөнгө мүмкүнчүлүк каралды. Анткени болсо бүт жанакы жарандарыбыздын карталары жок болуп калышы мүмкүн, бирок алардын көбүнчөсү бүгүнкү күндө мындай мисал менен келтиргенде ар бир жарандын телефону бар да, кичинекей балдар менен бар да. Ошондуктан болсо алар болсо жанакы чектөө койбош үчүн, мүмкүнчүлүк түзүш үчүн алар жанакы QR код менен төлөөнгө да аларга жанакы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ошон үчүн азыркы күндө болсо жанакы общественный транспорт болсо тулпар картасы менен төлөөгө болот. Ошондой эле жанакы банктык карталар менен төлөсө болот, бар болсо и жана QR код менен төлөсө жанакы мобилдик тиркемелер аркылуу. Эч кандай комиссия алынбайт, мисалы үчүн тулпар эмес же банк картасы менен төлөсө деле, Жок, комиссия каралган эмес, анткени болсо мындай чектөө болбош керек, анткени болсо жарандын болсо мүмкүнчүлүгү болуш керек, же накталаа эмес түрдө, же накталаа түрдө төлөгөнгө. Бир механизм болсо, башка механизмге болсо чектөөлөр коюлбаш керек да, менин оюм боюнча. Бирок азыр болсо мына биздин негизги багытыбыз болсо жанакы жарандарды болсо стимулдаштыруу болуп атпайбы? Ошого карагандыктан биз болсо мындай жакшы мындай комиссия жактан мындай механизмдерди карап атабыз. Бул жерден жанакы если накталаа эмес түрдө төлөсөң, бир кичине льготалар болот да, арзандатуулар. Ошон үчүн болсо бул да жакшы биздин жарандарга мындай пайдалуу жагы бар да, ошондуктан биз аларга. Буга чейин айтып кеттим, негизи эле ошо Кыргызстанда накталаа эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү ушул мамлекеттик программа менен башталыптыр. Анан негизи эле ушул 2023-жылдан бери сиздин баамыңызга караганда өлкөдө ушул көмүскө экономиканын азайышына ушул нак эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү мындай жардам берди деп айтсак болобу? Ооба, аябай жакшы жардам берди. Эске ала кетсек, бул биздин жанакы мамлекеттик программасы, биз этап менен иш алып барып атабыз. Мунун башталышы 2003-жылдан бери башталууда. Эң биринчи биздин кадамыбыз болсо, бул жанакы улуттук системаны түзүү боюнча иштер жүрүбүз да, L-карт системасы депчи. Ошол эң негизгиси болчу да, бул эң биринчи кадам болчу. Андан ары болсо жанакы кичинеден биз инфраструктура, электрондук капчыктарды, электрондук жанакы акчаларды пайдалануу боюнча, жарандарга ар кандай стимулдарды пайдаланууча азыркы күнгө чейин мындай этап менен иштеп баратабыз да. Азыркы учурда биз аябай жеткиликтерибиз аябай жакшы. Чын айтканда, бүгүнкү күндө болсо жана айтканда мына удаленный идентификация деген бар да, аралыкта төлөмдөрдү колдонууга, мамлекеттик азыркы учурда болсо жанакы төлөмдөрдү үйдө отуруп телефон аркылуу жүргүзсө болот ки, банкка барып кезекке туруп азыр кереги муктаждыгы жок да. Ошондой эле көп жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болду азыркы жанакы заманбап өнүктүрүү боюнча. Биз жанакы тоже Улуттук банк болсо жанакы эриялык жанакы заманбап технология өнүктүрүү боюнча биз дагы биздин Кыргызстанга, өлкөгө ошолорду болсо киргизип, элдерге мүмкүнчүлүк түзүп бергенде банктар менен тыгыз мамиледе иштейбиз да. И жанакы көмүскө жактан болсо биз айта кетиш керек, что биз мамлекеттик программанын бул үлүшү болсо, бул мамлекеттик жанакы акчалар накталаа эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү боюнча да үлүшүн көбөйтүү да. И биз баарыбыз билгендей эле жанакы көмүскө экономиканын төмөндөтүүнүн бир себеби жанакы төлөмдөрдүн акыйкатчылыгын жүргүзүү да. Бул жанакы прозрачность денежного оборота деген бар. И бул болсо жанакы экономика көмүскөнүн бир төмөндөтүү механизм болуп эсептелинет да. Ошон үчүн болсо биз жанакы мамлекеттер менен аябай жакшы тыгыз иштерди жүргүзүп атабыз. Андан тышкары биз керектүү жактан болсо жана акыйкатчылыктарды жогорулатуу боюнча анан башка механизмдер жанакы контроль жана көзөмөлдөө боюнча ал өзүнчө
боюнча дагы алар менен иш алып баруудабыз да, чтобы именно көмүшкө же экономиканы төмөндөтүү боюнча. Бишкек менен Ошто кеп жок да. Ушу санариптик ушу калыстыкты баардыгына ушу санариптик мындай мүмкүнчүлүктөрдү аймактык орто жана чакан ишкерликтерге жеткирүү боюнча ошол терминалдар менен камсыз кылуу боюнча Улуттук банк тарабынан кандай иштер көрүлүүдө? Бул маселени болсо биз азыр болсо жакшы анализ дегенбиз, талдоо жүргүзүп, анан болсо биз банктар менен тыгыз иш алып барып атабыз. Бүт жанакы орнотулган жабдууларды болсо именно жанакы чоң шаарларда эмес, жанакы региондорго колдонуу боюнча аларга да мындай сунуш берип атабыз да. Биз чоң шаарлардан эмес, жанакы анткени болсо коммерциялык банктар болсо эске алып келиш керек, алар жанакы пайда көрүү негизи багыты да. Ошол караштыктан биз аларга да Улуттук банк катары сунуш беребиз да. Чоң шаарларда эмес, жанакы элдерге дагы мындай социалдык тармактарга дагы мүмкүнчүлүк түзүп, ошолорго да иш алып бир чогуу жүргүзгүлөө депчи. Анан жанакы сиз айткандай жанакы айылдык аймактарда жарандардын саны болсо азыраак да салыштырмачы. Анан аларга дагы азыр болсо жанакы Нурда болсо жана банкомат орнотуу эмес, азыр болсо жанакы башка механизмдерди иштеп чыкканбыз. Бул боюнча азыркы учурда болсо биз болсо акча чыгаруу негизинде болсо аларга мүмкүнчүлүк түзүү боюнча жанакы биз азыр банктар болсо магазиндер менен келишим түзүшү мүмкүн. Келишимдин негизинде болсо алар ошо магазин аркылуу акчаларды чыгарууга мүмкүнчүлүк каралган. Ошондой эле жанакы биздин жанакы пенсия айлык алууларга болсо алыска райондордо биздин Кыргыз почтасы ар бир аймакта бар, айыл аймагында. Ошолор аркылуу дагы биз болсо жанакы мамлекеттик банктар менен жана башка банктар менен алар менен келишим түзүшүп, алар болсо жанакы акчасын чыгарууга жана акча башка төлөмдөр жүргүзүүгө ошол Кыргыз почтасы аркылуу иштер жүргүзүлүүдө. Азыр биз эмеге биздин көрүүчүлөрдөн да колдонуучулардан суроолор келип түштү. Ошону окуп койсок ЗАГ 2022 дейт. Нак эмес төлөмдү өрчүтүп жатып, эртеңки күнү нак акча жоголуп кетпейби? Интернет жакшы иштебеген учурда учурдун курмандыгына айланып жатабыз. Андан кийин шылуундарга жем болуу оңой экен. Бул биринчи суроо ушул мырзанын. Анан экинчи суроосу QR код боюнча. Саудагерлер жеке капчыктарын кодун илип коюп жатат дейт. Бюджетке ачык айкын көрүнбөй жатат. Кантип жана ким контролдош керек? Ушу эки суроого. Биринчиси ушу эме боюнча накталай төлөм жоголуп кетпейби? Аябай жакшы негизи суроолор. Чын айтканда биз деле бул маселени эң башында жанакы мамлекеттик программаны ишке алып баратканда бул боюнча даже ойлонгонбуз. Бирок жана жогоруда айта кеткендей эле биздин Улуттук банк болсо бул жанакы жарандарды болсо бир тараптан чектөөдөн эмес да. Биз алар болсо жана төлөмдөрдү жүргүзүү тарабынан биз жанакы мүмкүнчүлүк түзүп берүү да. Анткени азыр болсо биздин мыйзамга талап кылган болсо ар бир жарандын кайсыл формада акча төлөмдөр жүргүзүүгө өзүнүн мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Ал өзү чечет да. Накталай төлөмдөр жүргүзөм десе накталай төлөмдөр жүргүзөт, эси накталай эмес десе накталай эмес төлөмдөргө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү берилиш керек. Эгерде болсо жанакы азыркы болсо биз анализ көрсөтүп атат, бүгүнкү күндө болсо накталай эмес төлөмдөрдүн үлүшү жылдан жылга көбөйүп атат да. Бирок накталай эмес төлөмдөрдүн үлүшү көбөйүп атат. Ошон үчүн коркуу сезим болот. Бирок бул жерден эске алыш керек. Эгерде болсо бүгүн болсо Нурда болсо мындай мисал келтиргенде Нурда болсо биз болсо жанакы араба менен жүрчүбүз да. Азыр болсо биз машина менен жүрүп калдык. Азыр болсо если машинаң жок болсо такси, общественный транспорттан мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Бирок кээрлер бар, өзүнүн ден соолугуна карагандыктан ал кээрлер жөө жүрүшөт да. Бул болсо ар бир адамдын өзүнүн аң сезими менен ал бул маселени кабыл алышат да. Ошон үчүн болсо мамлекет тарабынан жанакы Улуттук банкты кошо алган болсо биз инфраструктура түзүп беребиз. Накталай акча төлөм жүргүзөм десең, накталай акча өзүң тандайсың, накталай эмес десең, накталай эмес тандайсың да. Ошон үчүн болсо бул жерден болсо кичине маселени болсо башка жагынан караш керек деп ойлойм. Бул жер болсо жоголуп кете тургандар эмес, бул жерден болсо кайсыл форма болсо, төлөмдөр жүргүзүү формасы ыңгайлуу болсо, ошол төлөмдөрдү болсо элдер болсо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Бирок Улуттук банк дайыма ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берет, накталай эмеске дагы, накталай дагы. Анысы болсо карап, биз болсо чектөө койбогонго аракет кылабыз да. Анткени болсо ар бир жаран болсо, бирок биз болсо жанакы азыркы учурда болсо биз этап менен келе атабыз да. Көп азыркы жаштар болсо көбүнчөсүн эске алып келиш керек. Алар жанакы мобилдик тиркеме аркылуу жанакы уже накталай эмес түрдү көп колдонушат. Анткени алар болсо аң сезими менен түшүнүшөт да, что накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүүгө ыңгайлуу, банкка барып Нурдакыдай 1-2 саат кезекте туруп муктаждыгы жок.
калгандар болсо кичинеден бул жыл сайын это адаптаттыруу болуп анын ыңгайлууна карата бул ошо кайсы ыңгайлуу болсо ошону тандоого мүмкүнчүлүк караш керек да, түзүш керек. Анан QR коддор боюнча деп айтып кетти да. Негизи эле кээ бир жеке ишкерлер өздөрүнүн жеке QR коддорун коюп атат. Анан муну ким көзөмөлдөш керек, бюджетке акча түшпөй калып атат деп. Бул маселе боюнча болсо мен түшүнүп атам, бул кичине элдер болсо кичине сыноо болуп атат да. Мамлекеттик тарабынан болсо биз чогуу тоже салык кызматы менен башка мамлекеттик уюмдар менен чогуу бул маселе боюнча тыгыз иштер жүргүзүп атабыз. Эң биринчи болсо мен башында айта кеткендей, биринчи болсо биз инфраструктурный жанагы мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Азыр болсо элдерimiz жанагы ишкерлерге болсо мыйзам боюнча каралганда, что если соода тараптан бир иштер жүргүзсөң, анын өзүнчө жанагы ишкердик счет болуш керек. QR код болсо бул ошо счетко эле мындай өзүнчө мындай кошумча механизм, инструмент болуп эсептелинет да. И бул маселе боюнча азыр болсо мындай элдерди да чочутпай, биз болсо мындай түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп атат да. Азыр болсо мындай биз салык кызматы менен чогуу биз рейдөө проверкаларга чыгып, алар болсо мындай немеден штраф салып неме албай, биз алар болсо биринчи болсо эскертүү берилет. Мындай иш кылыш керек, мындай чектөөлөр бар, мындай кылсаңар мындай жеңилдиктер болот деп, кандай мүмкүнчүлүктөр, артыкчылыктары кандай болот экен, бүт баарын түшүндүрүп, эгер болсо ал болсо мыйзам чегинен болсо уже талабына болсо жооп бербей башка ошондой мурдакыда иш алып барса, анда болсо мыйзам чегинде болсо мындай штрафтар каралган. Алар болсо уже мыйзам чегинде болсо биринчи болсо предупреждение деп коебуз, экинчиси уже штраф катары айыппул салына башталат да. Биринчи айыппулдан кийин дагы кошумча дагы бир нече кайталанса, андан дагы штрафтары кичине көбүрөөк болот да. Ошондой иштер жүргүзүлүүдө азыркы учурда. Анан акыркы суроо кыска эле жооп берип койсоңуз болот. Жеке адамдар үчүн мобилдик тиркемелерди, банк ичиндеги которууларды, комиссияны узартуу дагы жүргүзүлөбү? Бул болсо мен башында айта кеткендей, жанагы биз мамлекеттик программа иш алып баратпайсыздарбы? Эң негизги жанагы биз болсо жанагы ишкерлер менен эле түзүп алып барбай, биз жанагы жарандарды дагы стимул кылыш керек да. Бул жанагы эң негизги стимул болсо, бул жанагы алар болсо кичине пайдалуу болуш керек да. Экономический выгода деп коет го. Ошого карагандыктан биз болсо жанагы эгерде жанагы аралыктуу тиркеме аркылуу башка төлөмдөр жүргүзсөң, алар болсо жанагы арзандатуу жанагы комиссиясын нольго чыгарганбыз да. Азыркы учурда болсо биз болсо бул маселе ушул жылдын аягына чейин каралууда. Бул маселе аябай жакшы көрсөткүч болсо, бул 25-жылы ушундай аналог сыяктуу ушундай чечим кабыл алынган, тоже комиссияларды жокко чыгарганбыз. Ал жакшы эффект берди да, элдерге дагы, банктарга да жакшы таасир этти. Анткени болсо элдер болсо жанагы өз каражатын болсо банктан эсебинен чыгарып албай, алар сактап калышты да. Банктар болсо ал акчаны болсо жанагы кредит башка жактан болсо жүгүртүү иштерин айлантуу боюнча башка жактан доход алып, бул жактан болсо элдер дагы алар болсо жанагы ыңгайлуу инструменттерин колдонууга түшүнө башташты, кандай жакшы жеткиликтери бар экен. Ошондой эле жанагы жеңилдиктерди жанагы алар стимул кылдык да. Ушул жылдын аягына чейин бул дагы каралган. Узартуу боюнча эсе карасак, бул биринчи муну анализдеш керек. Кандай бул биздин жанагы чечим болсо жакшы таасир этти, кандай эффект болду экен, андан ары болсо дагы анализден кийин биз болсо тиешелүү чечим кабыл алабыз да бул маселе боюнча. Демек, жылдын аягында каралат экен. Жылдын аягында болсо бул караш мүмкүн. Нурсултан мырза, бизде дагы расмий тилде эфирибиз каралган. Биз сиз менен жарым саат сүйлөшүп коюп турбуз. Негизи абдан пайдалуу маалымат бердиңиз. Негизи мындай буга чейин эле маанилүү болгондой, бизде кыргыз тилдүү ушундай жакшы контенттер азыраак да. Ошон үчүн биз кыргыз тилдүү биздин колдонуучуларга так маалымат бергенге аракет кылдык. Ал эми азыр болсо биз түз эфирди расмий тилде улантабыз. Эгер сиздерде кайсы тилде суроо берсеңиздер, ошол тилде жооп бергенге убада беребиз. Уважаемые наши подписчики, мы продолжаем наш прямой эфир уже на официальном языке. И тема нашего эфира – это развитие безналичных платежей. С нами Нурсултан Талайбеков, начальник отдела платежных систем Национального банка. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот расскажите для начала про статистику. Какова ситуация с безналичным расчетом у нас в стране? На сегодняшний день вообще развитие безналичных платежей, это увеличение доли безналичных расчетов и так далее, это очень хорошо, положительно за последние годы показывает себя, вот из года в год она растет. Это очень хороший показатель, можно оценить, что основное направление это было то, чтобы создать население, это хорошее
удобства, да, это платежной инфраструктуры, чтобы люди понимали, насколько удобно вообще проводить платежи в безналичной форме. И в целях эффективности реализации данных мероприятий со стороны Национального банка и Кабинета министров было принято совместное постановление, это государственная программа по увеличению доли безналичных платежей, которая продолжается до 2027 года. Это, хочу отметить, что это не первый этап, сама госпрограмма уже начинается с 2003 года, и она поэтапно развивается. И одним из таких направлений по развитию госпрограммы это было первым шагом, это создание национальной платежной системы. Это мы являемся одним из также первых стран, которые имеют собственную, появилась собственная система, наряду стран ЕС, да, которые сегодня это получают, потому что у нас уже... Это страны Европейского Союза, да? Да. Они только сейчас это внедряют? Да? Ну, они уже начали последующие нас, даже некоторые наши соседи еще не все имеют национальную платежную систему, да. Это да, очень хороший показатель для нас, да, это потому что мы правильно оценили нашу эту возможность и правильно поставили задачи, да, и этапы, которые в дальнейшем должны реализовываться. И поэтому... И результаты хорошие. Да, результаты хорошие. И на сегодняшний день мы хорошие результаты достигли, да, особенно тот момент, что в эпоху сейчас сами как понимаем, что цифровые технологии очень быстро развиваются, и мы уже с учетом вот этих новых технологий, Национальный банк это не только уже становится тем регулятором, да, за безопасность и так далее, он уже становится, роль Национального банка это еще в том, что внедрять какие-то инновации, создавая, да, реформатор для населения и коммерческой инфраструктуры, да? Да, здорово. А вот скажите, как вот развитие безналичных платежей повлияло на выпуск банковских карт? Или вот сейчас очень популярно, да, платежи QR-кодом, да, банковские приложения? Да, вот одним из вообще толчков популяризации вот именно платежных инструментов, банковских карт, электронных денег и так далее, это является наличие вообще инфраструктуры платежной. Если гражданин понимает, что он может повсеместно в магазинах и других местах, во-первых, проплачивать, да, с использованием карты, там, снимать деньги беспрепятственно, да, то он понимает удобство, потому что людям на сегодняшний день это не надо уже с собой носить крупную сумму денег, да, и иметь риски того, что могут потеряться, да, кражи какие-то быть, да. Все находится на банковском счете. Если что-то проходит какие-то риски, он просто берет, звонит банку и блокирует его, да. Это в части безопасности хороший механизм, да. Но со стороны Национального банка также продолжает о том, что основное направление этой госпрограммы это является создание платежной инфраструктуры и удобства для населения. На сегодняшний день, если перейти к статистике, то по сравнению с прошлым годом количество банковских карт с начала года увеличилось на 7%. Это, я считаю, хороший показатель. Это за 6 месяцев это уже на 7% увеличилось. Количество карт в обращении, активные, да, пользователи. Что касается платежной инфраструктуры, то на сегодняшний день количество терминалов увеличилось практически в 1,8 раза. Да? QR-коды на сегодняшний день установлено 117 тысяч QR-кодов. Она практически с началом года увеличилась, с прошлым годом, вернее, увеличилась практически в 1,8 раза. Это тоже практически 2 раза, да, если так смотреть. Это значит, что люди уже понимают, что, как в экономике говорят, типа спрос порождает это предложение, да. И люди уже понимают, что, оказывается, люди уже предпочитают оплачивать безналом, а кто продает товар, они понимают, что чтобы продать свой товар, нужно предоставить какую-то альтернативу, да, это значит в безналичной форме. И на сегодняшний день вот эти показатели подтверждают, что инфраструктура развивается, а с учетом инфраструктуры население также предпочитает использовать уже платежные инструменты, да. И это хорошо сказывается, и это показатель с года в год хорошо проявляется и сказывается на поведенческом деятельности населения, да. А вот с 1 июля уже бишкекский общественный транспорт полностью перешел на безналичный расчет оплаты за автобусы. И вообще в связи с этим у меня вопрос, как вообще это планируется, может быть, или есть уже результаты, опять-таки, да, на развитие безналичных платежей, выпуска банковских карт? Да, это на самом деле вот хорошее это направление, да, хороший вопрос, который можно обсуждать, с учетом того, что недавно как бы государство как бы стимулирует население именно безналичные, да, платежи проводить, включая общественный транспорт. Получается так, что
Это механизм, вот, основное направление, это вот мы с начала 2020-2021 годах мы начали проект о том, чтобы повсеместно можно было оплачивать за все государственные услуги в безналичной форме. Также в рамках данной инициативы была затронута оплата в общественном транспорте, да, когда только все внедрялось. И на начальном этапе был реализован проект, когда можно общественный транспорт наряду с международными странами, да, опыт, который там применяется, это с оплатой карты, это Тулпар был. И для того, чтобы оптимизировать как бы деятельность населения и так далее, то мы решили пойти по пути того, что почему только Тулпаром, да? Давайте, у людей уже есть типа источник, как бы не доход, а доступа к счетам и к денежным средствам, как наряду с Тулпаром, это банковские карты. И мы решили интегрироваться, провели соответствующую работу с мэрией города Бишкек и интегрировали инфраструктуру, да? Поэтому начиная с 2021-2022 года уже население имеет возможность проплачивать за общественный транспорт с использованием карты наряду с Тулпаром, да. Также инфраструктура дальше это не стояла, мы уже дальше пошли, что в тот момент, ну, по крайней мере, в момент реализации, что не только граждане, не все граждане имели банковскую карту. Некоторые имели просто используя мобильное приложение, потому что это удобный инструмент, да? Да. И в тот момент как раз уже был реализован, хорошо применялся, это развивался, это QR-код. И мы тоже решили, что нужно будет охватить уже другую часть населения, которая использует QR-код, и дальше также интегрировались, соответственно, работу с мэрией провели, и теперь на сегодняшний день можно уже за общественный транспорт оплачивать не только с Тулпара картой, да, также с банковской картой, это L-карт, да, национальная карта, это Кыргызской республики, также с международной системой Visa, MasterCard, да, а также QR-кодом через мобильные приложения. Также для удобства, вот, как мы понимаем, что стимулировать население – это одно из таких направлений, это которое нужна экономическая выгода, да, и чтобы в общественном транспорте больше применялось, как бы безналичные расчеты, сейчас действует льгота, если вы оплачиваете в безналичной форме, типа используем карты, QR-кода, то там имеются какие-то скидки за проезд, да, нежели с наличной оплатой. Да, да. Вот вы рассказали, да, о множестве плюсах и то, как вы решили эту проблему именно с помощью интеграции, да, какие положительные результаты дают. И еще такой вопрос. Вообще развитие безналичных платежей, именно с развитием безналичных платежей, можно ли сказать, что в стране снизился уровень теневой экономики? Думаю, что да, это сопутствующие механизмы, но нужно принять во внимание, что снижение теневой экономики это не является только одним направлением, это когда увеличивается доля безнала, да, который проводит Национальный банк с госорганами. Там еще и другие механизмы, но именно увеличение доли безналичных платежей это является одним из таких направлений основных, да, которые снижают теневую экономику, да, потому что снижение теневой экономики это последовано прозрачностью денежного обращения в экономике. Поэтому мы со своей стороны совместно с госорганами проводим соответствующие работы с коммерческими банками, да, с населением, разъяснить работу о том, что какие преимущества есть вообще для безналичных платежей. Да. Это получается, мы стараемся давать какие-то налоговые послабления, да, совместно с налоговым органом прорабатываем, чтобы если торговые точки принимают оплату в безналичной форме, то у них какие-то послабления есть. Для граждан, если они оплачивают, то со стороны банков какие-то кэшбэки, да, для них проводятся, что возвращаются, да, какие-то льготы. Да, это получается мы с разных сторон пытаемся стимулировать население к безналичным платежам. И тот показатель, что, как я ранее сказал, что платежная инфраструктура развивается, то и развивается, увеличивается доля безналичных платежей, что в целом сказывается на снижении теневой экономики, потому что прозрачность денежного обращения с каждым годом увеличивается. Да? И у нас вопрос от нашего пользователя Султан 1 BPM. Какие ограничения есть по QR-платежам на сегодняшний день и что планируется еще запрещать? Ну, в целом... В принципе, пока запрета нету, да, в QR? Прямых каких-то ограничений для проведения платежей я не знаю на самом деле.
и вроде бы нету, мы никак не ограничим, поскольку QR-код сам по себе является доступом к денежным средствам, хранящимся на банковских счетах либо электронных кошельках, да. Поэтому в данном случае прямых ограничений как таковых нету, особенно когда речь идет о проведении платежей. Со своей стороны мы наоборот стараемся не ограничивать, а стимулировать, да, вот. Как вы знаете, вот до конца 2026 года, этого года, то решением Национального банка было принято ограничение, чтобы комиссии за переводы денежных средств не взимались с населения, да, которые проводятся через мобильные приложения. Это в том числе QR-код, да, в данном случае идет речь. А вот если вот продолжить эту тему, да, какова ситуация с QR-кодом именно в регионе? Потому что там же не у всех есть интернет, и по части, вы же сказали до этого, вот бизнес тоже переходит, да, чем брать там терминалы, да, лучше установить QR-коды, вот именно среди малого и среднего бизнеса. Какова там ситуация с QR-кодами? Да, на самом деле, вот QR-код это очень сейчас в последнее время вот очень набирает популярность. Это получается, вот если по аналогии с прошлым годом с показателями сравнить, то она практически увеличится в 1,8 раз. Да? Это показатель увеличится, потому что есть у нее какие-то хорошие качества по сравнению с другими инструментами. Да? Одним из таких инструментов является это снижение издержек. Если в свое время, когда нужно было устанавливать посттерминалы, у которого нужно обслуживать там чеки, покупать какие-то расходные материалы, то в данном случае с QR-кодом намного проще. Во-первых, просто достаточно будет иметь для магазинов открыть удаленно счет, да, для физических лиц открывается счет, он распечатывает к этому счету QR-код, который он принимается, и на основании этого QR-кода он может уже повсеместно распечатать и принимать, да, в безналичной форме деньги поступать на банковский счет. Это очень хорошо популярно в регионах, поскольку мы сами понимаем, что в регионах вот именно платежная инфраструктура, разветвление типа банковская инфраструктура очень слабо развита, поскольку, во-первых, банки, основная цель это получение прибыли же, а в регионах очень мало людей живут, да, вот, особенно в отдаленных, там может быть в каком-то селе жить около там 1000-2000 человек, да, и открыть туда для них определенную кассу, сберкассу, это очень экономически невыгодно. И чтобы их часть покрыть, мы совместно с банками прорабатываем вопросы, какие-то иные механизмы, да, чтобы, во-первых, это хороший механизм был это удаленное открытие вот, банковского счета, удаленное обслуживание, да, чтобы можно было через мобильные телефоны уже в банках стать клиентами и какие-то услуги удаленно получать. Для стимулирования этого, что мы сейчас в прошлом году приняли соответствующие нормы, чтобы не только банки могли вот электронные деньги, да, распространять, мы дали такую возможность также для платежных организаций. И наравне с ними, с банками, это они помогают банкам дальше развивать данное направление, особенно в регионах это хорошо сказывается. Да? И то, что мы говорим о том, что удаленно это QR-код, это один из удаленных механизмов, да, это очень хорошо популярно, наверное, в регионах, это механизм для них, да, который могут применять и использовать. Да, наоборот, даже в регионах среди малого и среднего он наиболее популярен, именно QR-код, да? И удобен. И еще у нас вопрос есть, Нурсултан Намазбекулу. Продолжается ли бескомиссионный перевод между счетами двух разных банков? Да. И еще один вопрос. Как обстоят дела с системами безопасности нашей платежной системы? На первый вопрос, да, на сегодняшний день, как я ранее отметил, чтобы стимулировать население, да, проводить безналичные платежи, а также в целом еще увеличить долю безналичных платежей, со стороны Национального банка было принято решение, что денежные переводы использования мобильных приложений до конца этого года обнулены. Учитывая, что у нас QR-код, это мы являемся одним из первых стран Средней Азии, да, Центральной Азии, стран ЕС, который внедрил такую единую QR-код систему, экосистему, да, которая независимо от того, какому банковскому приложению это принадлежит, да, то можно проводить все платежи. Поэтому через QR-код также до конца года такая возможность предусмотрена, и комиссия не будет удерживаться. По второму вопросу в части безопасности, да, нужно отметить, что мы со своей стороны соответствующую работу ведем. С учетом новых возможностей также всегда появляются новые риски. Всегда возможности опосредованы рисками. Да? И наша задача, чтобы защитить наших граждан, мы проводим соответствующие работы. В этом году было установлено требование для коммерческих банков и платежных организаций иных
учреждения, чтобы защитить наших граждан, внедрили систему безопасности, это антифрод-система называется. И по нему есть определенные критерии, которые должны соответствовать. Если операция по геополитической расположению, да, какая-то операция совершается, это звоночек для банка, и он может начать расследование, действительно ли это принадлежит своему клиенту или нет, да, подтверждение, чистота этих операций, да, что если в течение секунды или минуты там несколько операций повторяющихся проходит, то банк может среагировать и временно приостановить операцию до выяснения определенных обстоятельств. И иные еще какие-то критерии, которые позволяют вообще в целом минимизировать вот эти мошеннические операции, которые проходят. Но мы должны понимать, что в первую очередь это проводимые со стороны Национального банка и коммерческих банков вот эти мероприятия по стимулированию, это только один из первых направлений, да. А чтобы исключить такие это, нужно, чтобы население тоже понимало, да, что нужно каким-то с опасением относиться к информации, да, которая к ним поступает. Особенно хочу отметить пример такой, что люди из-за какой-то финансовой безграмотности попадаются на случаи, когда информация, во-первых, звонит со стороны банков, просит какие-то секретные данные, да. Хочу отметить, что банки, либо Национальный банк никогда не запрашивает информацию, которая составляет секретность, да, и она должна быть доступна только для граждан. Со своей стороны, граждане не должны данную информацию никому передавать, потому что это должно доступать только для них, и это является одним из первых механизмов безопасности их денежных средств. Получается, финансовое мошенничество один из главных рисков развития, да, безналичных платежей? Ну, я не скажу, что это является один из главных рисков, это просто риск всегда есть, нужно, да, просто эти риски опосредуемы разными механизмами, да, и мошенничество один из таких направлений, имеющихся как бы не препятствующих, наверное, просто наличие риска, которые люди могут быть подвержены каким-то рискам утери денежных средств. Да. Но это можно устранить путем, чтобы наши люди повысили свою финансовую грамотность. Да? Финансовую грамотность, и у меня как бы тоже, наверное, обращение к нашим гражданам о том, что наши люди, которые хотят заполучить не их деньги, да, мошенническим путем, это денежные средства, которые хотят, они как говорят, пример такой, что они хотят какие-то бесплатные услуги, да, население, гражданин, он падок на такие он когда говорят ему бесплатно, это как будто ему это все дано, да, и они ведутся на такие уловки мошенников, и в рамках каких-то технологий тоже, это же в рамках технологий не только развитие дается, да, они применяют еще для плохих сценариев, да, если так сказать. И поэтому такими сценариями мошенники тоже каким-то способом успевают завладевать, входя в доверие непосредственно граждан. Поэтому с банками соответствующая работа проводится, но хотелось бы, чтобы население тоже понимало, со своей стороны, оценивало ситуацию, что когда что-то бесплатно дается, это значит, нужно сначала усомниться, да, либо перепроверить. Также есть моменты, что в последнее время какие-то, оказывается, звонят со стороны банков, да, представляете, какие-то говорят, ваши деньги в опасности, срочно сообщите, когда, секретный код и так далее, да. Я прошу всех наших граждан никому не давать, потому что банкам эта информация не нужна. Второй момент. Если кто-то хочет, например, у меня был случай, непосредственно со мной случился, мне позвонили и говорят, вы стали обладателем какого-то приза, викторины, ваш номер выиграл, да, и говорят, нужно это, вы можете забрать телевизор бесплатно, хороший, там куда-то по адресу нужно обратиться и так далее. И они говорят, для того, чтобы получить, нужно налог заплатить. И они говорят, для того, чтобы налог заплатить, нужно перевести энную сумму денег на какой-то счет. Я просто усомнился в этом и спросил, я, во-первых, не участвовал в этой викторине, да, и сказал, что я не участвовал, и они начали говорить, наоборот, они начали мне в доверие входить и давить на
ну, не жадность, наверное, на стараюсь вовлечь в том, что, типа, Заинтересовать, заинтересовать, да, правильно, заинтересовать в том, что, типа, это сейчас срочно акция, там, нужно в течение часа принять Не решение. дают время думать. Да, это не давали время думать и сказали, в течение часа там нужно перевести срочные деньги и так далее, да. Но я не повелся и как бы это прекратил наше обсуждение, да. И хотел бы Это пример о том, что не только простым, да, гражданам, но даже банкирам, да, или там, госслужащим, они тоже, да, могут могут попасть, да, и жертвами. Да, жертвами. И хотел бы отметить, что вот вначале люди понимают, что ну как это люди так могут быть, типа, я на этот случай не попадусь, да, но нужно же понимать, что вот эти мошенники, они это психологи же. Чем больше ты с ним начинаешь разговаривать, чем больше ты начинаешь ему доверять. Поэтому у меня тоже как бы сказать, не предложение, наверное, хотел бы обратиться к гражданам, рекомендации, да, о том, что если вы в чем-то сомневаетесь, лучше временно приостановите общение, подумайте, перепроверьте. Если это нужно будет, они вам перезвонят. Уже как бы опустошенными мыслями вы сможете принять соответствующие решения, да. Но в рамках одного обсуждения лучше такие какие-то быстрые решения не принимать. Лучше прекратить, подумать и потом, взвесив какие-то плюсы и минусы, еще раз подойти, да, и тогда мы сможем сберечь денежные средства. Спасибо вам большое. Мы планировали полчаса, да, на 2 языках, но мы уже говорим больше 40, скоро будет 50 минут. Да. Поэтому здесь вопросов очень много, уважаемые наши подписчики. Мы вам тоже электронно вышлем эти вопросы, да, и обязательно вам дадим ответы. Ну, а я напоминаю, что с нами был Нурсултан Талайбеков, начальник отдела платежных систем Национального банка. Мы обязательно это видео сохраним, так что подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях и обязательно задавайте вопросы и лайкайте. Всего вам доброго. Хорошо. Всем до свидания.